Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши. 3 күндөн бери абдан чоң талкуу болуп жатат. Кыргызстандын жарандарын балдары эгерде реестрге түшүп калса, аларды 30 апрелден баштап киргизбейт экен. Ата-энесин штраф салат экен, балдарын Кыргызстанга жөнөтүш керек эми, балдар менен Россия Федерациясына киргизбейт экен деген көптөгөн талкуу болуп, биздин соц тармактарга, комментарийлерге, диаспоранын группаларына чоң запростор келип атат. Ошонун себеби болгон бир видео чыкты. Ал видеону болсо Красноярск шаарында ошо консулдук бөлүмдүн жетекчиси сүйлөгөн мал экен. Ошону видеону көрүп коюңуз, андан ары силер менен сөздү уланталы. Под действие указа не подпадает лица, не достигшие 18 лет. Алар эмне кылыш керек, балдар? Балдар Кыргызстанга кайтарылыш керек. Же ол болсо, ата-энесинин колунда РВП, же БНЖ, же гражданин болсо, штраф төлөө жолу менен узатышы мүмкүн, арыз берүү менен. Бирок, эки ата-энесинен кыргыз жаран болуп калган учурларда балдар мыйзамдашпайт. Мен түшүнүп атам, балдарыңыздар мектепте окуйт. Эми полиция болсо айтып атат, биз орган ЗАГСка маалымат берип атабыз, бала бакчаларга маалымат берип атабыз, биз мектептерге маалыматты бердик деп. Бул деген эмне деген сөз? Мына 30 апрель күнүнөн баштап кимдин баласын мектепте окуткан болсо, ата-энесине чейин штраф салынып, ата-энесинин регистрациясы трудовой договор мыйзамдуу болсо да ал жокко чыгарылат. Ошондуктан ичпейдикке балдарыңыздарды Кыргызстанга кайтарыш керек, мектепти которуш керек, арыз жазып туруп Кыргызстанга. 2 айга болсо да Кыргызстанга барып мектепте окуш керек, улантыш керек. Жок, мен азыр мектепти бүтүрүп туруп апрель, май, июнь, июндун 15-и чейин, мисалы үчүн, эң эртеси болсо 30 майга чейин баламды мектепти бүтүрүп анан кетирем десеңиздер, эми ал өзүңүздөр эркиңиздер, бирок андай сунушту албайт. Себеби сиздерге, өзүңүздөргө ата-энесинин зыян тийип калат. Эми урматтуу мекендештер, бул видеонун негизги ынсабы болсо, маалымат бир аз туура эмес түшүндүрүлүп калган. Биз Россия Федерациясында элчиликтин алдындагы консулдук бөлүм жетекчиси Бакыт Эрикович менен да бир сыйра кеңешип, ошол видеону бир сыйра талкуу кылдык. Ошонун негизинде жана Красноярск регионунда айтылып аткан нерсе бул ошол регионго тиешелүү, бирок ошол Красноярсктагы балдарды киргизбей койбойт эмес. Бул жерде трактовка бир аз туура эмес болгон. Биринчиден, ата-энеси кара тизмеде болсо, анда балдары дагы кара тизмеге түшүп калат. Кыргызстандын жарандары ата-энесиден болсо, ошонун негизинде балдары дагы кара тизмеге түшөт. Экинчиден, эгерде балдар реестрге түшүп келсе, ата-энесине сөзсүз түрдө аларга дагы штраф төлөтөт. Штраф айыппул жазылат. Ошонун негизинде балдар нелегалдуу болсо, анда ата-энеси дагы ошо штраф алып калат деген негизде айтылган. Эч качан балдарды ата-энесин киргизип, балдарды киргизбей коет деген бул жерде маселе жок, андай болуш да мүмкүн эмес. Негизде бул эч кандай мыйзамга да дал келбейт. Жашынакай эле балдарыңыздар менен учуп келип, бул жерде иштеп, эмгектенип, балдарыңызды кошо жетилеп, садикка алып барып, мектепке алып барып эле жүрө бериңиз. Единственное бир-эки нерсе, балдарга тиешелүү нерсе, май айынан баштап балдарды орус тил билбесе, 1-класска тапшырардын астында орус тил бербей калса, мектепке кабыл албай коет. Ошол себептен ошону айткан негизи бул мырза. Экинчиден болсо, эгерде балдар реестрге түшүп калса, реестрге болсо эки учурда жаш балдар түшүп калат. Биринчиден, бул регистрациясы жок. Көп ата-энелер балдары менен келет, өздөрүнүн регистрация коет, балдарын койбой коет. Ошол себептен балдарды дагы реестрге киргизген. Экинчи себеп болсо, балдарды дагы Сахаровадан 6 жаштан баштап 13 жашка чейин Сахаровдан отпечатки пальцев, жанагы медосвидетельствованиянын чектелүү процедурасындагы сөзсүз түрдө өтүш керек. 13 жаштан баштап өйдө жогору болсо, чоң кишидей эле толук кандуу отпечатки пальцевди тапшырат, андан тышкары толук кандуу жанагы медосвидетельствование дагы өтөт. Ошол эки нерсени кылбай калган балдар реестрге түшүп калып атат. Эми реестрден балдарды чыгарыш оңой эле. Эгерде ата-энеси балдарын жетелеп алып турушу Сахаровдан жана процедуралар өткөрүп туруп, ошонун негизинде отдел по вопросам миграции кайсыл райондо регистрация турса, ошо балдары менен чогуу балдарындагы
коюшка эми сөзсүз түрдө мажбур. Ошон үчүн ата-энелерге кайрылуу, өзүңөр регистрацияга туруп атканда, ошо өзүңөрдүн регистрациясынын негизинде балдарды дагы тургузасыңар. Өзүңөр регистрацияны эмгек келишиминин негизинде узартсаңыз, балдарыңар автоматтык түрдө ошонун негизинде дагы узартасыңар. Демек, өзүңөргө жасаган регистрацияны балдарга дагы жасап, өзүңөргө жасаган медосвидетельствованияны жылына бир жолу балдарга да тапшырыш керек. Ошондо эч кандай маселе болбойт. Урматтуу мекендештер, игиликтүү ишкана ачса жакшы экен. Бүгүн биз мекендештерибиздин чоң клиникасында турабыз. Simple Health деген клиника. Эң жакшы жери мындай заманбап клиниканы Москва жергесинде мен биринчи жолу көрүп атам. Бүт тармактар: стоматология, терапия, кардиология, хирургия, дерматолог, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, УЗИ, бүт анализдердин бүт түрү. Негизде жалпы ооруп аткандарга керектүү шарттардын баары бар экен. Телефон номерим болсо, анан кийин дарегин айтып кетейин. Метро Кузьминкиде 5 мүнөт басат экенсиңер. Улица Зеленодольская, 36 корпус 1. Мен азырда жазып коем. Телефон номери болсо +7991 651 75 75. Диаспоранын атынан десеңиздер, силерге жашынакай акция катары скидкалары кылып берет. Бирок оорубай эле коюңуз, оорусаңыз кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө. Россия Федерациясынын жана ВНЖ, РВП жана вид на жительство алган жарандар болсо, алар ошо өзүнүн ВНЖнын негизинде, РВПнын разрешение на временное проживание ошонун негизинде өздөрүнүн үй бүлөнүн өкүлдөрүн дагы, демек жолдошун же келинчегин же ата-энесин же болсо балдарын дагы ошонун негизинде регистрацияны узартып турганга толук кандуу акысы бар. Ошону да эске алыңыздар. Негизи ошо камсанамай жок, балдар менен киргизет, жашынакай окуп, Россия Федерациясында эмгектенип, бирок балдарды дагы легалдашып коюңуздар. Урматтуу мекендештер, жарнама катары айта кетейин. Кыргызстанга барып эле жүк жөнөтөбүз, дары-дармек жөнөтөбүз, документ жөнөтөбүз. Анан кийин аэропортко барып жалдырабыз, акча беребиз. Ошону жалдырабай эле Волгоградский проспектте 1-выходта Осман экспресс деген оюн бар. Телефон номерлери болсо 1-8903 146 0003. 600 рубльдан бир күндө Кыргызстандын булуң бурчуна жеткизип берет. Сак саламаттуу болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Реестр боюнча кененирээк дагы маалымат айтабыз жакын арада. Ошон үчүн биздин YouTube каналга катталып, анан Telegram каналга катталып коюңуздар. Көрүшкөнчө.